аткан чоң мелдеш мына быйыл дагы өтүп атат. Быйыл ушунчалык мен мындайча айтканда бактылуу экенмин. Классно. Кийин ошо азыр машыкканыма 1 жыл болду. Ошо 1 жылга карабастан жакшы жыйынтыктар көрсөтүп келе жатам. Мен өзү биринчи эркин күрөшкө келгем. Эркин күрөштө жакшы ийгиликтерди багындырдым. Бишкек шаарында Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадага даярдоо орто мектебин аяктагам. Андан кийин ошо окууну бүткөндөн кийин ошо алыш белбоо күрөшүнө катышкам. Көчмөндөр оюндарында 2-нчи орунду алдым. Андан кийин 3-нчи орунду алдым. Чемпионат Азияда 1-нчи орунду алдым. Дүйнө чемпионатында дагы 1-нчи орунду алып, ошо тилекке каршы спортту толук алып кете алган жокмун. Ошо апама борун бериш керек болуп калды. Анан мен спорттон дагы эне 1-нчи орунда деп апама борун берип, азыркы учурда ошо окуучу кыздарымды тарбиялап келе жатам Ош шаарында. Бир топ окуучу кыздарым бар. Буюрса жакшы ийгиликтерди багындырып келе жатат. Бүгүн дагы ошо Аскарова Ареке окуучум азыркы учурда финалда, дагы бир топ окуучу кыздарым финалда. Анан биздин максатыбыз канчалык айымдар курама командасы алтын алган сайын, кошуна өлкөлөрдүн баарын жеңген сайын олимпиадалардагы оюндарга катышууга улам жылы эреткенбиз. Айымдардын курама командасын өстүрүш керек экен олимпиадага кириш үчүн. Ошондуктан бул жерде сунуш мага жөн жерден келген жок окшойт. Популяризация жасоо, соц тармактарга жайылтуу жана ошондой эле биздин кыздарга болушунча дем күч берүү ушул айымдар жаатынан азыр көтөрүп аткан мезгилибиз да. Бул мындайча айтканда япондордун самбо же болбосо дзюдосуна окшош эле түр экен да. Ооба, карабайсыздарбы, ошол сумо дегенде жөн эле кийими деле жок, бир материалды белге байлап, өздөрүнүн сонун бир кийими менен дагы миллиарддаган сонун кирешелерди өлкөсү бир ошол өздөрүнүн күрөшү аркылуу алып келип атат да. Биз дагы алыш белбоо күрөшүн дүйнө жүзүнө жайылсак, эмдиги жылы 15-20 өлкөгө чейин дагы спортсменка кыздарды алып келсек болот. Бизде Курманжаннатка эл аралык турнирде алыш белбоо күрөшү боюнча Ош шаарында болуп жатат го. Мен окуучу кыздарым буга чейин эркин күрөш боюнча машыгып келген да. Ушу жаш кыздарды кызыктыралы, мен дагы ушу алыш күрөшүнөн жакшы ийгиликтерди багындырганым үчүн мен да окуучу кыздарымы алыш күрөшкө дагы тарбиялап, чогуу одновременно эркин күрөштү дагы, алыш күрөштү дагы алып кетип атам да. Азыр биринчи жолу Аруке алыш күрөш күрөштү.